Эмгек партиясы, жеңүүчүлөрдүн партиясы. Кандайсыздар? Бул анкета шоу долбоору НТС телеканалында өз ишин баштаганы турат. Анкета шоуда бизге эң жакын инсандар, эки инсан келип, бири-бирин канчалык деңгээлде жакшы билерин сынайт, биз аларды текшеребиз. Жана бүгүн бизде интернетте бум болгон, интернетте популярдуу болгон Байкуш сериалынын башкы каармандары мейманда. Бакыт жана Бегимай, Миңжылкы жана Айжан. Кош келиңиздер. Биздин алгачкы эфирибизди кооздоп, кубаттап, колдоп, анан кийин бүгүн бизге ачылалы, чачылалы деп келип отурасыздар. Сырларды төгөлү деп келип отурасыздар. Албетте. Аракет кылып көрөлү. Жашырабызбы бир нерсе? Жашырчу эч нерсе жок. Жашырчу эч нерсе жок, ошондуктан сиздерди өтө кызыктуу эфир күтүп турат деген терең ишенич бар. Биз менен болуңуздар. Экөөңүздөр бириңиздерди эми элдин баары эле сени Бакыт деп билишет да. Миң. Сени Миң деп атайт экен да, Айжан. Неге атыңды толук айтпайт? Негизи кыскача Миң деген жакшы угулат да. Миңжылкы дебейчи. Эми кээ бирөө жылкышка дейт, кээ бирөө Миң дейт. Кээ бирөө штука дейт, тонна дейт. Штука, тонна. Ар кимге кандай ыңгайлуу болсо ошондой айтып берсин. Атыңдын этимологиясын, келип чыгуу тарыхын айтып бербейсиңби? Атын келип чыгуусу оңой эле. Манастын 1000 жылында төрөлгөн болду. Ошол күнү төрөлгөм да. 95. 24-август. 24-август. Тарыхта да бар эмне? Тарыхта да бар турасың, мааниси бар экен. Айжан, сиздин атыңыз тууралуу айта турган болсо. Ким койду эле? Чоң атам. Анын апасынын аты Ажар болгон. Анан мен деле Айжан деп окшоштурган атымды. Сизди Айжан, сизди кореянка деп дешеби же болбосо японка дешеби? Жо, иногда дешет кореянка деп. Анахасио, сайонаро деп кайрылып калгандар болобу? Жок, болбойт. Мен кыргызча сүйлөп баштаганда таң калышат. Сен кыргызча сүйлөйсүңбү деп. Сиздерди көрөрмандар эми көп эле учурда мындай чогуу тартылган актерлорду адамдар мындай чындап жашоосунда деле кыз жигит деп ойлошот да. Ооба. Көп болот андай суроолор. Ошондо чындыгын, аныгын өзүңөрдөн билели да. Сиздер жөн эле тиги съемочный площадкадагы партнерлорсуңарбы же жашоодогу дагы аласа бересеңер? Жок. Аки-чүкү. Жок. Съемкада эле. Съемка менен чектеле. Ооба. Съемкадан кийин. Съемкадан кийин жумушта. Съемкадан кийин чыкканда мен өзүмдүкүнө, бул өзүнүкүнө да. Өзүнүкүнө? Өзүнүн жигитине. Мен өзүмдүн кызыма дегендейчи. Өкүңөрдүн жеке жашооңор? Кудай шүгүр, супер. Жакшы. Анда кубанычтабыз. Себеп дегенде канчалаган жүрөктөр өзүнө окшош жүрөктөрдү таппай жүрүшөт. Негизи бул жашоодо өзүңдү табуу татаалуу, бирок өзүңө жарашчу жарымыңды табуу андан дагы татаал экен. Сиздер өзүңүздөргө таптырсыздар. Куттуктайбыз. Бирок эми биздин бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө Миңжылкы жана Айжан бири-бирин канчалык деңгээлде жакшы билет. Азыр биз текшеребиз, суроолорду узаталы, анкеталарды толтурасыздар. Ал эми Айжандын суроолорун мен Миңжылкыга берем, Миңжылкынын суроолорун Айжанга берем. Ким көбүрөөк табат? Байкайбыз. Бул анкета шоу долбоору бүгүн бизде Байкуш сериалынын башкы каармандары Бакыт жана Бегимай, Миңжылкы жана Айжан. Азыр болсо анкеталарын толтуруп мага узатышты. Эми Айжандын суроолорун мен Миңжылкыга берем, ал эми Миңжылкынын суроолорун Айжанга узатам.
Сіздердің, әлбетте, мақсат, тапшырма, сіздердің тапшырмаңыздар бұл мүмкін болшынша сіздің партнеріңіз тура жолын тау. Анда ақырындан баштай берелі, кімден баштайыз? Миңжылкы. Миңжылкы. Миңжылкыдан баштайлы. Айжандың туылған жері. Тоң району Айлы қайсылы? Қайсы роддом? Экинчи. Демек, Борбор шаарыбыз Бишкекте төрөлгөн. Айжан шаардык кыз. Бойу. Бойу 1,70 1,68. Жоқ. Мен тең дейлі. Сен мен тең дейлі? 1,73. Сен кийи канча? Сенки канча? 1,73. Чакан жигит турбайсың. О, Мындай, тыпырайган. стандарт. Стандарт. 1,71. Эмне үчүн экранда мыкты көрүнөсүздөр билесиңерби? Ага. Себеп дегенде айырма 10 сантиметр. 163 сантиметр. Ой? Ооба. Сен де кішіне кетіп. Азиз ким? Досым? Кийинки суроо. Айжандын мектепте эң жактырбаган сабагы. Математика. Айттыңыз беле? Жоқ. Эмнеге? Билбейм. По алгебре у меня были плохие отношения с учительницей. Жылдызыңар келишпей калды. Эгер жакшы мугалим болсо, балким. Ооба. Литературадан жакшы эле мугалим болчу. Литература? Ооба. Жакшы болчу. Ооба. Кийинки суроо. Кайсы сабактан бир гана 5 алчу? Литература. Музыка же... Бул да мугалимге байланыштуу? Адабиятка болгон сүйүү же Ооба. мугалимге байланыштуу? Ооба. Бардығы мұғалімдерге байланышты екен да? Туғандар бардығын мугалим чечет, сүйүүнү ойготот же жек көрүүнү ойготушу мүмкүн. Так, кийинки суроо. Кайсы актер жагат? Так, сен қандай кино көрчү элең? Айтып аттың не? Корейский. Нет? Жоқ. Эмне жөнүндө сүйлөшүп калчу элеңер? Мындай тыныгууларда. Жумуш жөнүндө эле. Сиз экөөңүздөр азыр кандай актерлуктан тышкары эмне иштемек элек болосуздар? Мен архитектурный компанияда иштейм. Ооба. Ким бул? Чиес. Помощник руководителя. Башкарасызбы? Жоқ, анча деле башкарбайм. Бир аз. Миңжылкы маркетингке кирген, Да. Аябай актуалдуу, мыкты, креативдүү кесипти тандап, мындай айкалыштырып атыптырсыздар, азаматсыздар. Кийинки, жобо. Ни за что не угадаешь. Айгерим Расул кызы. Айгерим Расул кызы деген актер жок да. Бар да, актриса. Братандар. Братандар деген кинода чыккан. Бирок байкуштагы Айжан андан да мыктыраак деп Айжан өзүн жазыптыр. Да? Ооба. Назар жок? Чындап, өзүңүздүн ойногонуңузга өзүңүз канааттандыңызбы? 10 упай менен канча упай бересиз? Аз эле упай берем. Бирок бул биринчи эле сериал да. Улантасызбы? Ооба, улантам. Эми бул тамаша. Мен андай ойлонбой эле бир аз Миңжылкыны Оңойраак болсун деп. неудобный положение тургуздум. Айжандын эң жакшы көргөн өңү? Кара свет. Азаматсыз тура. Точку. Да. Интуициясы күчтүү экен, Анан кийинки суроо. Амне кара өң жагып калды эле? Билбейм. Баштан эле же кийин пайда болду? Бул классика да. Мени көргөндөн кийин болуш керек. Кийинки суроо. Кайсы гүлдөр жагат? Кайсы гүл? Эмне гүл жагат болот экен? Кыздарга көбүнчө роза жагат. Жагат. Мен гүлдөн вообще мындай эметпейм да, билбейм деле. Бир неону деп коет бирок ошондой
гүл көп беришеби сизге? Ооба. Ак розалар. Туура. Кийинки суроо. Туура эмес. Мен роза Жарым За жартылай. счет, Жарым жартылай. Элүү. Эң жакшы көргөн жазуучусу. Чыңгыз Айтматов. Меники бул. Так. Бул деген, Айжан деген көбүнчө зарубежный угат. Угат дейм да, окуйт болуш керек. Зарубеж. Анан мен деген андай окубайм да. Ошон үчүн мен билбейм. Рэй Дуглас Брэдбери. Мен даже түшүмө кирген эмес ал. 451 градус по Фаренгейту. Кандай багытта жазат? Жазуучу бул жазуучу кандай багытта? Бизнес, маркетинг, андай мындай о. Роман. Роман. Роман бол, роман окуйсуң. Вау. Кийинки суроо. Кайсы тилди англис тилинен тышкары Билгиси келет. билгиси келет? Француз. Жок. Чота көз караш башкача болуп кетти. Кыргыз тилин билгиси келет. Жок, болбой калды. Эмнеге немис тили? Жооп немис тили. Мне кажется, это интересный язык. Немис тили, француз тили. Такой Bonjour, monsieur. ругаться, что на немецком. Comment allez-vous? Билбейм, мага суу болуп көрүнөт немец тили. Сулуу болуп көрүнөт. Ооба, коз. Ооба. Тилди я дегендерби? Ооба. Актым дегендерби? Духаст. Du hast me. И жыйынтыгында Айжан кичинекей кезинде ким болгусу келчү? Билбейм мен, аны сурап эмесмин да. Археолог болгусу келчү. Айжан себеби? Когда я была маленькая, мне было интересно изучать Египет. Я смотрела на тот момент телеканалы, там BBC, National Geographic, да? Я уже не помню. National Geographic бар үйдө жашачу белеңер. Ооба. Бардар үй биле жашачу дебейсиң. Анан ошол кызыктуу көрүнгөн да. Так. Жыйынтыктайлы. 10 суроонун ичинен 4 суроого туура жооп берди. Демек, кыска убакыттын ичинде Айжанды деле жакшы эле билет экенсиз, көрсө. Көрсө. Элдин ойлогондой кыз жигит эмес экен, бирок билчү нерсени билет экен. Миң жолку Айжан тууралуу. Баракалла. Эми Айжан миң жолкуна канчалык деңгээлде билет? Азыр текшеребиз. Вообще билбейм. Көрөбүз. В программе партии МГЕК по благоустройству города запланирована постройка до 100 километров тротуаров и 100 километров велодорожек, организация пешеходной центральной улицы без автомобилей и малых зон отдыха в каждом квартале города, создание новых парков и скверов. Сиз канча пайызга билем деп ойлойсуз бул жигитти? 100%. 30. 30. 30 же 20. Текшеребиз. 20. Тирилген жери, Балыкчы. гороскоп боюнча, Стрелец, Козерог. Неге? Атым Билбейм. жарашабы жок. День рождения качан? 24-тү. 24-й. А месяц? 13. 13-чү месяц? Январь бы. 13-чү месяц жок да. Ошо жок да, айтпайм да, дегендей да. ой. Дева, экинчи. Дева. Негизи гороскопко ишенесиңби? Бир аз ишенем? Мындай сурап, совместимость дегендерди окуп карап. Конечно. Любой кыз ишенет да. А сиз ошол жигитиңиз менен сөзсүз түрдө карадыңыз беле биринчи эле күнү? И ал жер эмне дейт? Совместимы? 99%. Бардарчылык, көп бала, супер, Ооба. жашоо. Сиз аны демек мындай ылдыйлаган жүрөк менен туура барат.
Ооба. Да? Кайсы спорт жагат? Кайсыл спорт? Спорт жагабы дейм. Баскетбол. Волейбол. Нет, просто Мен в Инстаграме топқа жақын фотки емеспін. видела. Инстаграмда сурет. Да, да, да. негізі топқа жақын емеспін деп кішкене бағыт беріп қойдым. Багыт берип койдум. Бег? Мен сени эркин күрөш деп ойлогон эмесмин. Канча убакыт алек болдуң эле? 3 жыл. 3 жыл. Жыйынтык барбы? Жиынтық орта жолдан тамашо азырып кетті. Болбосо жыйынтык болмок. Болмақ. Mail.ru агентте аты А мы... кандай эле? Ну, это невозможно. Ар бир мындай. Болжол менен. Болжол менен эми баардык эле окшош эле го. Сөз түрдө тиги аты бар, анан Bad boy. Кичине окшош. бою бар экен. Best boy. No деп. Black boy. Жакшы экен бирок ушинтип койсо. Black boy? Black. Балыхчинский бой. Криминал бой. Бар беле андай эме жөндөмдөр. Качып калдым эле ушундай сыяктуу. Болуп калган. Так, Кыймыл кандай бар. бой? Серьезный бой. Жарым жартылай туура деп эсептейли. Кыргыз нижний слэш бой нижняя черточка 12 эмнеге 12? Анан mail 1-2. Жөн эле 12. эмнеге бир Мага жаккан сан да 12. Мен биринчи атаман болом же экинчи атаман болом дегендей андай логикага. Бир кыз же эки кыз дегендей да. Вся девушка посмотрит потом. Жок да. Жакшы көргөн киносу. Жакшы көргөн киносу. Джеки Чан менен какой-то фильм, да, наверное? Белый пароход. Жок, апа махабаты, братандар, Туңгуюк. туңгуюк, беш кемпир. Беш кемпир ал списокто эмес да. Башка. Ал бигири. Абу. Так, эме бар еще. Кызча фильмдер. Жок. Лондондун тургуну, Лондондо. Острые козырьки? Шерлок Холмс экен. Кино. Острый козырьки ал сериал. Канча жашында биринчи жолу сахнага чыккан? Кол менен көрсөтпөйчү. 1000 жылда. 20-ларда дейм го. Университетте. 20-га эми чыктырыш керек да. Жок ай. Аны Апи. 30-га чыгат. Шучу. Чоң Тамашоо. ойлогон турганда. Тамашоодо, биринчи жол. Жок, тамашага чейин эле. А, Мен ырдачумун да. Андай урукпайлы. Бир Сенден бир шиңгил. Эксклюзив биздин көрүүчүлөр үчүн. сразу телевизор өчүрүп кетип калбасын. Анда бир сап жок деген. Бир сап. Сары уйдун гана солкуна. Багыл. Мына ушундай актерлер бизге келип уялып калышат. Туугандар 14 жаш. Экен 14 жашында. Эмне менен чыктың эле? Айтпайм, ырдачумун да. Ушул мененби? Жок, Урмат Усеновдун Жамгыр деген ырын ырдачумун. Ошо ырдабайсың. Так, улантабыз. Кийинки суроо. Кайсы өлкөгө баргысы келет? Лондон. The Capital. Of Great Britain. Англия. Жанында кошуна, пошуна, Бонануи. Франция. Париж, Франция. Кыздарга кандай ыңгайсыз комплимент кылган? Ты сегодня такая красивая, наверное. Или это слишком для него? Ну, имеется в виду только сегодня, а не каждый день. Нет, вообще. Сизге кандай айтышты эле? Мындай. Жакпа. Жүдөгөн. Жүдөгөн. Эптеген. Андай боло элек.
пока еще был. Ага. И Миңжылқыда дағы бол эле экен. Миңжылқы только все прям в точку, прям в сердце только попадает. Күчтүү комплименттен бирди ыргыт койчу. Сен ручкадайсың. А эмнеге? Мен сүйүмдү бүгүндөн баштап жазып баратасың, де? Жакшы көргөн суусундагы. Не деп тұрмын, мен өзімді ұмытып қалдым. Кола. Аппетит күчтүү экен. Ооба. Күчтүү го? Ну, мисалы үчүн сиздер съемочный площадкада тамактанып калып жүргөндөр. Ооба. Бирок анча деле мындай. Байкалган жок. Стандарт. Ооба, стандарт. Жана соңку суроо кичинекей кезинде ата-энеси алып бербей койгон оюнчук. Автомат. Машинка. Так. Мен андай ойыншықтармен ойнатшы емеспін бирок. Автомат, машина. А эмне менен ойночу? Тетрис. Кукла, де? Жоқ. Кіші Тамагочи. жақындап қалдым. Тетрис Тамагочи ал биздин курак. Миңжылкы бир аз жашыраак. Кубик-рубик. Кубик Рубикті азыркыга чейин чогулткан Телефон, что ли? Телефон? Телефон, мен канча жашымда көрдүм телефонду. Сен ошондо канча? 95-те. 95-жылкы. Мен 12 жашымда көрдүм окшойт. Лего. Тура жооп Дэнди экен. Дэнди? Дэнди. Мен даже билбейм бул эмне. Дэнди, Сега. Дэнди. Сега. Менде Сега болгон. Сизде Сега болду эле. Но сиз айтып эми Бардар үй бүлөнүн мүчөсү экенсиз. Сизде National Geographic үйдө көрсөтөт. Үйдө Сега бар. Вау, кандай сонун керемет балалык. Өтүптүр биздин Айжанда ал эми Миңжылкы Дэндиге жетпей куса болуп чоңоюптур. 3 туура жооп айттыңыз. 30%. Браво. Азаматсыз. Прогноздордун бардыгы ичке ашты. Эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди кийинки раунд, кийинки тур күтүп турат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз анкета шоуну улантуудабыз. Бизде мейманда бүгүн Байкуш сериалынын башкы каармандары Миңжылкы жана Айжан. Азыр болсо кийинки раундга өтөбүз. Жана дароо биз Айжандан баштайлы. Бул жерде мисалы үчүн суроо. Асылбекович 12. Жанагы кыргыз бой 12 турбай көрсө, Бул жерде профилдин описаниясында, сүрөттөлүшүндө эмнелер жазылган болушу мүмкүн. Негизи сиз Инстаграмда карайсызбы? Мен аккаунт көрдүм да? Карабайм да. Көргөн эмеспин. Подписанын карабайм. Мен сени көрүп чыккам полный. Так. Профилинде эмне деген жазуулар болушу мүмкүн. Биодо, Биодо. Био. Так. Актер. Анан Фрунзе ТВге, наверное, ссылка. Ссылка койсо болобу, э? Билчү эмес бирок. Мен дагы деле түшүнбөйм Инстаграм. Так. Ошол эле го? Анда туура жоопту чогуу көрөлү. Мынакей, мына ондай жазуу бар экен. Анча-мынча асмас, нет, актер, тамада видеограф, монтажер. Вау! Көп кырдуу таланты нейсе, анан аз келгенсип маркетолог, да? Ирчи. Ырчы окшпой калды го жаңы эле. Просто уялып атпайм, а так душтан нормально ырдайм. Түшүнүктүү. Кийинки суроо. Ылдый жагында эмне бар? Көп нерсе бар. Сумка. Элестет. Ди. Эч нерсе жок. Эч нерсе жокпу? Таптакырбы? Же знак бар. Миңжылкы аякта эмне бар? Аякта баалуу нерсе. Сөзсүз түрдө. Ладно. Пропуск. Ну, что у милиционеров? Я. Дубинка, что у милиционеров бывает. Дубинка. Но бул жакта, да, Туура жооп барбы, жок? бар да. Там шым жок просто. Шым жок, бирок аябай сапаттуу Ай. труселя.
кеттік кийинки суроо бул сонун костюмдардын башында кайсы костюмдун башында миң жылкы бар? Так, давайте үчүнчүнү карап көрөлү. Номер 3. Билем, биринчи стопудово биринчи. Биринчи? Да. Биринчи болчу, ооба. Муну туура деп эсептейсизби же туура эмес деп эсептейсизби? Тура деп коелу. О, спасибо. Туура деп эсептейм. Аягында оңолуп кетти. Мына бул 3 популярдуу жылдыздын кайсынысына биздин каарман Миң жылкы жазылган эмес? Так. Толгонай Арзыкеева, Мирбек Атабеков, Эмиль Эсеналиев. Бирөөсүнө эмнегедир Мирбек Атабековго. деп ойлоп атасыз. Ооба. Браво, туура жооп. Эмне себептен? Билбейм, Атабековго эмнеге подписан эмес. Жакпайт, наверное. Тамаша. Билбейм. Эми Толгонай кыз. Эмиль Байкенсин билесиң. Мен Толгонайды деген бул Одноклассникте популярдуу болуп жүргөндөр мен ырын укчумун да. А Эмиль Байкени мен күчтүү актер деп билем да. Амирбек Байкен болсо Инстаграмы жок эле угам дейсизби? Ооба. Сүйлөштүк. Кийинки суроо. Айжан, ушул сүрөткө сиз комментарий калтырыптырсыз. Ооба. Эмне деген? Козел. Себеп? Тамашалагам да. Сериалда ал мени таштап кетип башка кыз менен үйлөнүп кетпедиби? Ошого. Бул ошондойбу? Анан башкалар көрүп, ужас дешсин. Деп. Деп коюшсун. Козел. Вот ты козел. Комментарийди окуганда кандай сезимдер болду эле? Же алдын ала сүйлөшүп алдыңар эле? Мен ушинтип жазам. А так ты не паникуй деп. Жок, мен бирөө жамандаса эле паниковать этпейм. Мен жамандан жокмун. Өзүнүн оюн айтып атат деп коем, болду. Айжандын жазганын мен прикол катары көрдүм, болду. Мен силер ушундай бийик деңгээлде бириңер менен какшыкташып сүйлөшөсүңөрбү? Үйрөнсөк болот экен, азаматсыздар. Жоң байкайлы. Ну ты козел деп жазыптыр. Браво, азаматсыздар. Миң козел деп койсоң. Штука козел деп. Так, эми Миң жылкыга арналган суроолор, анда дагы да болсо көңүлдөрдү экранга буралы дагы жана суроолорду акырындап жооп. Кимиси ошондой. 3 сүрөт бар экен. 3 сүрөттүн кимиси Айжан. Сенин кинодогу сенин сүйүктүң Бегимай. Үчүнчү дейм. Неге? Монтип жаман көрүп атасың го мен. Көз карашынан байкап койдуң ба? Үчүнчү. Бул прическа жакчу эле? 3. Прическа? Жок. Жакчу эмес беле? Ушул прическа, азыркы прическа көрүп жагат, э? Ооба. Ооба, көз караш аябай серьезный. Балким бул сүрөт качан жасалган? Эмнеге чарчадыңыз беле? Эсте барбы? Жок, вспышка. Вспышка. Көзүм уруп аткан. Туура жооп болду. Так, кийинки суроо. КВН Кыргызстана командасын билбейм. Анткени көрчү эмесмин мен КВН Кыргызстананы. Суроо Галстуктар деген команда бизде бар болчу ушундай формада. Так. Командасын айтыш керек деп турабы? командасын айтыш керек. Мен билбейм командасын. Кайсы мектепте окудуңуз? Жок, айтып көрөйүнбү? Айтып көр. Ёлки-палки. А мы жок. Кайсы мектеп? 9-нчу. Жардам. Гимназия номер 9. Туура жооп. 9 граммов смеха. Бул 2016-жылдагы сүрөт экен. Кийинки суроо. Бул инсандардын арасында Айжан кимге жазылган эмес? Толгонай Арзыкеева, Эмиль Эсеналиев. Рэй Дуглас Брэдбери деген атты уктуң беле? Жок. Бул инсан ошол китептерди окуйт, бул авторду окуйт. Монун баарына тең подписан эмесмин. Ооба. Жаман. Подсказка кылдыңарбы?
Жо тура эмес болуп калды да. Эч ким сиз жазбайбыз. Себеп? Инстаграмдары интересный эмес окшойт. Мага. Ага. Или их и так достаточно в медиапространстве. Соңку суроо. Айжан кинодо ыйлаган сценасында кайсы музыканы угуп анан ыйлаган? Бир клипти көргөн, кайгылуу болчу, анан мен жаттай албай калдым. Неге? Сценаны ойнош үчүн аябай мындай кайгылуу болуш керек да? Музыка жардам берет. Ал музыканы сиз тапкан жоксуз, жоон угалы. Молдоназар өзүң гана. Эмне үчүн ал ыр сиз менен аябай мындай кайгылуу ассоциация жаратат? В общем, про любовь и то, что я там видела в клипе бабушку, когда к ней подходит ее муж, который уже умер, и они резко превращаются в молодых, а потом снова в конце она остается одна, и мне кажется, это очень страшно. В конце жизни потерять своего родного человека. Я сейчас снова заплачу. И каждый раз я смотрю, каждый раз плачу. Кийинки суроо. Айжандын бутунда татуировкада эмне жазуу бар? Англисче бир сөз жазылып турат. Анан мен бутун эле мынтип караган эмесмин. Не деп жазылып турат? Love. Весь мир у моих ног. Но на английском. Ошондо The world at my feet. фит. Feet. Ошондо биз баарыбыз сиздин бутуңуздун алдында калдыкпы? Жоқ. Адамдардың жөнүндө эмес. Адамдар жөнүндө эмес. Ооба. Өз максаты Иштерде эме. эми капа болуп жерге карап калганда мен бутума карайм да. Анан мотивация болуп дальше барам. Чоң рахмат. Урматтуу достор, экинчи турда Айжан 3 туура жооп айтты, миң жылкы болгону бир гана туура жооп айта алды. Демек, тааныша турган, бири-бирибизди тааный турган дагы көп нерселерибиз бар экен. Араңыздагы мамилелер, арабыздагы мамилелер мындай бекем болсун, бышык болсун. Анан албетте мамилебизди үзбөш үчүн каналыбызга катталабыз, лайктан басабыз, анан комментарий жаадырабыз. Чоң рахматыбызды айтабыз. Бар болуңуздар.